Тогузун айынын 25-нде Казакстанда улуттук майрам республика күнү белгиленет. 1990 жылы бул күнү Казак СССРнин жогорку советинин токтому менен мамлекеттик суверенитет жөнүндө декларация кабыл алынган. Дүйнөлүк экономика жана саясат институтунун серепчилеринин айтымында улуттук майрам бекем мамлекеттин пайдубалы өткөндү түгөлдөп, бүгүнкү күндү талдоо, азыркыны рейтингдөөнү жана жаркын келечекке багыт алууну белгилейт. Да, он еще с Алматы работает. Когда это давно в Алмате был. Основные атрибуты, которые... Көз карандысыз мамлекеттер үчүн зарыл болгон бардык өбөлгөлөр ушул документке таандык. Ал 1990 жылдын 9 айынын 25-нде кабыл алынганын билебиз. Бул эгемендүү өлкө катары өнүгүүгө жана ал үчүн зарыл болгон башка тенденцияларга жол ачкан биринчи кадам. Декларациянын негизинде өлкөнүн конституциялык мыйзамы кабыл алынган. Бир нече жылдан кийин декларациянын башкача айтканда мамлекеттик суверенитет документинин негизинде алгач 1993 жыл, андан кийин 1995 жылдагы конституция өлкөнүн жарандары таянган учурдагы баш мыйзам кабыл алынган. Была принята сначала Конституция 93-го, а затем Конституция 95-го года, то есть нынешний основной закон страны. Серепчилердин пикири боюнча дал ушул күнү 34 жыл мурун саясий укуктук негиз салуучу документтин жарыяланышы менен өлкө бардык багыттар боюнча өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн. Өлкө ырааттуу экономикалык өсүш үчүн укуктук негиз түзүлдү. Ошондой эле улуттук өзгөчөлүктү заманбап тенденцияларга ылайык сактоо милдети турган. Күн тартибинин кызыкчылыгына көп булуттуу өлкөнүн элинин биримдигин бекемдөө кирди. Мунун баарын мамлекеттин суверендүү декларациясы камтый алды. Декларация закрепляла приоритетность. Декларация бийликте өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн саясий, экономикалык жана социалдык чечимдерди кабыл алуу укугун бекемдеди. Бийликти бутактарга бөлүштүрүү принциби калыптанып, күч түзүмдөрү, улуттук коопсуздук органдарынын өз алдынчалыгы калыптанып, өлкөнүн көз карандысыз каржылык системасы түзүлдү. Башкача айтканда, өзүбүздүн жеке банктар ачылып, өлкө болушу үчүн көптөгөн жаңы механизмдер киргизилген. Ошентип бүгүнкү жаңы натыйжаларга жетүү үчүн бекем пайдубал түптөлдү. Система, то есть соответствующие экономические механизмы, такие как отдельный банк, ну и так далее.